Жыл сайын июль-август мезгилдеринде мына ушул Кара Суу районундагы 30 Адыр айылындагы Борбордук трассанын боюнда ашкабак базары абдан күчөп турган мезгил болот. Ал эми мындагы ашкабактардын кичинекей жана орточолору орточо эсепте 3-4 килограммдан 5-6-10 килограммга чейин болсо, ал эми эң чоңдору мына өзүңүздөр көрүп тургандай жашыл түстөгү селде ашкабак деп аталган бул ашкабактардын максималдуу салмагы 50 килограмм же андан дагы ашыгыраак болот экен. Алдыда биз ашкабак эккен дыйкандын ашкабакты эгип жетиштирүүдөгү жана сатуудагы кыйынчылыктар боюнча кегири маалымат бермекчибиз. Биз эми ошол турмушка чыккандан бери дыйканчылык кылабыз. Мурундар пакта кетти элек. Пактадан кийин жерибиз кичинен болуп калгандан кийин анан ашкабак эге баштадык. Дарбыз эккенбиз. Бир кездерде дарбыз эккенбиз, ал түшүм неме болуп, мындай адам ала турган адам жок, кыйналып кеткен үчүн дарбыз экпей койдук. Азыр ашкабак эктик мынакей. Ашкабагыбызды мынтип эми көчөдө сатып атабыз, ала турган адамдар жок. Анан кайерге апарышты билбей, анан өзүбүз ушинтип бирден экиден сатып мына немесине карабай отурабыз. Бала чаганы багайлы деп. Өзүбүз пенсионербиз. Канча жылдан бери ашкабак эгесиз? Мен азыр эгишимче 7 жылдан бери ашкабак эгем. 7 жыл болуп калды эккениме. Баарын ушул жолдун боюнда сатасыз? Ооба, ушул жерде отурам мен көп жылдан бери эле. Бул жерде отурам, ол жактан бул жерден жерди беришпейт. Меники сен отурба дейт. Сүйлөшүп, бул жерлерден арендага алабыз. Мына эле айтайын. Арендага алып иштетебиз. Болбосо мына өкмөттүн жери. Биз деле арендага алабыз, иштетебиз. Ашкабактын кандай түрү эгесиздер бул жерде? Ашкабактын 3 түрү бар. Мына чылым болот, чылым ашкабак. Анан салла, көк ашкабак, салла ашкабак болот. Анан кабак, анан неме салып турган кабак. Алмадай. Ол ошо менен 3 кыл ашкабак болот. Биз ошо дегебиз. Жолдун боюнда кандай өтөт эми ашкабак бул жерде? Ашкабак жолдун боюнда эми жакшы болбойт сода. Мурундары жакшы болчу, азыр ондай сода жок. Себеби мына коронавирустан бизге кичине тоскоолдук берди. Тоскоолдук берип мурункудай болбой, албай, адамдардан мындай качып калышты да эмнегедирчи. Мындай шаарга, базарларга алып барбайсыз? Жок, ондай апара албай атабыз. Апарсаң базарга киргизбейт атабыз бизде. Жол жок ондойго. Мына келет бирери сени ысталбай алып кетип атат, самсапырыштар, баягы немелер алып кетет, ысталбайлар эле. Азыр анын үйүнө жегенен адамдар алат. Ол бирден экиден алат да улум. Ондан башка эч жок. Бизге эч жактан мындай жардам жок. Оптум мурун мына неме жактагылар алып кетчү, ондай алып кетет, анан оптум жок. Куралга жүктөп кетчү эле. Мына немелерге апарабыз деп. Ал Москвага апарчу эле, Москвада кайым ала албай атат. Чегаралар жабык болуп. Мына ашкабактын негизи эккенде менеди кандай бунун? Талага эгесиздерби, үйгө эгесиздерби? Жок, буну талага эгебиз, үйгө эге албайбыз. Үйдө эккенде кичине жерге эле эксең онда эч неме болбой калат. Анан бунун палягы кетип калат да. Палягы көп жактарынан ээлеп кетет. Аз жерге эксең болбойт. Муну кеңирээк, мындай немесин кеңири койсоң, канчалык кеңири койсоң, мына немени ошончолук кеңири берет. Муну аралыктарын кеңири коюш керек да. Ошончолук түшүмүн жакшы берет. Буга дагы мындай чаап, отоп, дары салыш деген болот сөзсүз да. Болот сөзсүз. Өзүңүздүн алыбыз жетпей калса, адам алып келип чаптырабыз. Мына бала чага, азыр бала чага мынтип шартка байланыштуу Москвага кетип, келбей калган балдарыбыз жүрөт ошакта. Ошол балдар мына кыйналганда арендага балдарга чаптырабыз. Ошондо бир күндүгүнө 400 сом, 500 сом берип чаптырабыз. Ошондой чаптырабыз, мынтип. Бунун уругун сатчу элек, уругун дагы азыр эч ким албайт. Ушул отурабыз ушинтип, мынтип жерде канча ден соолуктан ажырап атабыз. Ушуну сатабыз депчи. Мына бул машинанын немелерин көрүп атасыңар. Бир отурганга эле канча кыйналып атат. Азыр ол сары анан жашыл ашкабактарыңыз бар экен да. Бул экөөнүн кайсы бири мындай көбүрөөк ачыдайт да, кышка чейин мындай? Эми экөөнүн немеси бирдей эле, бирок көбүрөөккө мына салла ашкабак турат. Узакка турат. Себеби анын кабыгы калың болот. Анан ол бирок калың болгону менен онун немеси ончо эле жок болот да. Даамы жакшы эле болот. Муну да биздин немелер унча жебейт. Жебейт муну. Буну сүткө гана салат, анан мантыга суулуу болбойт да. Мына ашкабактын немесинде бербейт да. Даамда. Бул ашкабак суулуу болот, мына ашкабак.
сокпокко немелерге ушул ашыбап кетет. Кандай немелер жасаса болот да мынаны. Терс окуйда. Бунун уругун алып, бала чака чактырсаң ичиндеги бай мите курттарга пайдалуу. Ошого деп биз эми эгебиз. Эми алыбыз жетинче башка нерсеге алыбыз жетпейт ушулар дегенбиз да. Ашкабакты сиз өзүңүз үйдөн эмне кылып колдоносуз? Кайсы тамактарга иштетесиз көбүнчө? Кандай кылып жейсиздер? Биз көбүнчө мантыга. Манты анан картошка менен думдайбыз балам. Картошка менен коюп. Картошка менен мына келке коюп эле. Анан сүткө салабыз. Сүткө көбүнчө мына көктү салабыз. Салланы. Саллашкакты салабыз сүткө. Буну картошка менен чоң турап туруп думдасаң, ушу балдар жешет. Жакшы болот. Анча-мынча немеге сөлү чыгат. Жакшы болот. Эми бул ашкабактардын баалары кандай? Эми орточосу канча? Анан эң чоң? Эми эң майдасын азыр мына 100 сомго 4төн берип атабыз. 4тө. Анан немесин эң чоңун 70, 80 ушул эле ба? Арзан экен да, өтө эле кымбат экен. Кымбат болгондо жакшы болбой эле. Мээнетиңе жараша эмес да. Ар кандай нерсени. Арзанчылык. Элден албай ошону дагы таптап атып, мынандай анандай деп атып беребиз, эмне кылабыз? Айласып кеткенден. Ушундай шарттар бар. Азыр эми сиз жолдун боюнда чыкканыңызга канча убакыт болду бул жерге? Мага эч канча болбоду. Бир 10 күнгө, 15 күнгө. Кайсы айга чейин отурасыздар бул жерде? Эми бир суук болуп, качан шашкабыз төнгө чек отурабыз. Анча-мынча карам аралатып жагып ийет. Ошого чейин да отурабыз. Түндө бул жерде калат. Үстүн жаап коесуз. Жаап койсоң эми бул ошондой эле турбайт. Келгенде өзүң билесиң, эми кетип калган маалда бул ашкабактар кандай болтурушун. Уурулар көп азыр. Ашкабакты жөн койбойт. Ошон үчүн ушул жерде суукка чыдап жатабыз. Мээнетибизге күйөбүз да. Ачынабыз ошон үчүн. Балдар жат десек, балдарга ишенбей өзүбүз келип жатабыз бир жерде. Мээнетибизге ашынып. Жатып кооруйт экенсиздер да күнүгө. Кооруйбуз да, конечно. Уктап калсаң да кетет бул. Азыр мына иш жоктугуна байланыштуу ушундай немелер көбөйдү. Ууруларчы өтө көбөйдү. Жакшы, дыйканчылыгыңыз жакшы болсун, кырманга береке. Өзүм орукчанмын, орукчаныма карабай ушу балдарды аяп, бул балдарлуу эми кичинекей балдар менен келип бу жерде отурбасын деп, ошолорду аяп мен өзүм келип сатам.